Жайыл аймактык ооруканасында 36 жаштагы келин 9 баласын жарыкка алып келип каза тапкан. Ал эми ымыркай аман эсен төрөлүп 1 апта бою дарыгерлердин көзөмөлүндө болду. Өмүрлүк жарынан ажыраган Тынчтыкбек Өмүрзаков төрөт үйүнөн ымыркайын эле чыгарып жаткан учуру. Жубайым тирүү болгондо кубанычыбыз мындан дагы чоң болот эле дейт ал. Чоң айта албайсыз, денсаулыкта болгула. Жакшылык эле болсун иншалла. Баланы бүгүн чыгарып кетип атабыз. Баламдын атын Байнур койдук. Кичиги кызым койду атын. Ушу балдызым каралашат бизге. Кызым да бар, өзүм улуу кызым да каралашат. Буюрса, үйгө эле чыгарып кетип атабыз. Балдызым карашат, кызым каралашат, үйдө эле болот бала. Ушу эми мунун апасы аман болгондо күч жерде күлүп жайнап, жакшы ниет менен чат эле, жакшы пландарыбыз бар эле. Байнурдун саламаттыгы боюнча төрөт үйдүн дарыгерлеринен маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Андагы медайымдар комментарий берүүдөн карманышып, балдар дарыгери азырынча сыркоолоп жатат деп жүйө келтиришти. Медсестра менен бала денсаулык жөнүндө иштеген. Ким айтты? Детский врач жок беле, детский врач больницада. Действительно ачылат. Баланын акыбалы жакшы деп айта албайбыз деди. Бала ыйлаган жок деди. Азыр баланы карап атабыз. Баланын башында шишкасы бар деди. Баланын башы сүйрүү деди. Капельница жазып берди. 5 күн капельницасын алып бердик. Дарыларын алып бердик. Анан 5 күн капельница алды, анан жакшы деп азыр жакшы деп айтып атышат. Бирок детский врач жок экен азыр. Бала жакшы деп эле азыр ушинтип эле беришти. Детский врач жок. Детский врач келсе дагы өзү дагы айтат деп койду. Маркумдун жакындары дарыгерлер качып жатышат дешет. Алар окуя тууралуу өздөрү күбө болгон жагдайлар тууралуу айтып берип, дарыгерлердин укуктук жоопкерчиликке тартышын талап кылышты. Дарыгерлер өзү 100% күнөөлүү да негизичи. Мен 1,5 сутка ушул жерде окошкодо үйгө барбастан күттүм да негизичи. Бирөөсү чыгып, мондой болуп атат, тиндей болуп атат, мага совет айтып, сиз киресизби же апасы киреби деп бизге чыгып, мында бир сөз айта алган жок эч кимсе. Бир да маалымат уккан жокпуз, только биз ушул жерден сантеркасынан гана жакшы буюрса, жакшы деген эле сөздү уктук. Аны биз кирип чыгалык десем, врач киргизбейт. Врачтан сиз кандай сөз чыкса, ошол сөздү сизге жеткизип турат. Биз деле сизге окшогон карапайым эмес. Эде иштеген ишибиз болсо деген эле сөздү айтты намышка эч. Келинчегимди каза болгондон бери ушул бир жумадан ашты. Ошол жерде дарыгерлердин күнөөсү бар үчүн бети чыдабай биз азыр үйгө бара элек да бирөөсү делечи. Просто азыр жок, эч кимсе бар элек. Күнөөсү бар үчүн бар элек да булчу. Азыр мисалы жумуштан алынды гана деген бизге маалымат жетип атат. Ал маалыматка биз каршыбыз да. Жумуштан түшкөн менен бөлөк майса барып иштеш мүмкүн. Бөлөк майсада иштеп атса да биз ал кайсы врач карады, кайсы обшерка карады. Мен мисалы астыма алып келсем тааныбайм да мисалчы. Кандай врач кармады? Биз да акыйкатты карайбыз. Через сот кылып күнөөсүнүн жазасын мойнуна алып кылган колуң менен кылсаң мойнуң менен тартасың деген сөз бар, ошону талап кылам да мен. Юристтер менен тияк эмелер менен тыкыр байланышта болуп атабыз. Сот экспертиза чыкса, анализ чыкса, дагы мындан дагы күчөйт да азыр. Биз ошол маселени гана күтүп турабыз да анализди. Ошол анализ чыккандан кийин тыкыр эмеде байланышта бүт эметип атабыз, маалыматтар чогултуп топтоп атабыз. Болушунча. Анализин чыкканда бул бирөө менен мушташып келген жок, бирөө менен жыгылып келген жок да, бул жашынакай өз ден соолугу чыгын жаркылдап жайнап келген келинчегимди муну состояниеде алып чыгыш мага өтө эле оор да. Муну анал эч эмес жок да, муну мен явно көрүп турбайм, мен ушул жерде турдум. Анын ооруган жери болсо, же бир жери бирдик болсо, ушул жер сылап эле, бери сылап эле, ушундан эметти, күнөө бизден кетти деп кичине өзү тартынат элек да. Бул ден соолугу өтө эле чың да негизичи. Ден соолугу чың болгон үчүн 8 баланы жарык үйүнө алып келдим. Мына ден соолугум чың дагы Кудай буйрса, Кудайдын береси кызыма шерик кылып дагы кыз төрөлгөндө эметип Кудайдын берген эмес экен, ушундай эркек улдуу болду. Биз ошо эмнеге нааразыбыз? Биз бердеги азыр заведующийни жумуштан алышыптыр, бирок убактылуу дейт. Ал эми убактылуу болгондо кайра келип иштейт дейм берге. Биз ошого нааразыбыз да. Жок дегенде жазага тартышпаса дагы бизге дипломдорун жокко чыгарып берсе жакшы болмок да. Биз ошону суранат элек чоңдордон.
Гүлмира Аманбетовага убагында кесар айга жасалган эмес деп болушат жакындары. Бул кесир аба болду дегенге мен ишенбейм да. Бизге маалымат берген да жок дейм. Берде биз саат күндүзү 10-да келген негизичи. Келчегим. 10-да ичим сал толгодолуп ооруп атат, көрүнүп келейинчи деп. Анан толгоң башталып калыптыр, 2 саат угудай берсек төрөйсүң деп жаткызышкан берде врачтар. Мен шарт иштеп аткан жеримен ишимен келдим, саат 12-де келдим. Кечки саат 8-ге чейин ушул жерде отурдум. Амба кайненем, балдыздарым баары турдук, кой, саат узарып кетип атат, убакыт узарып кетип атат. Кесир аба кылгыла деп ушул жерде мына окошкада айтып аттык да. Врачтарга айт, медсестрасына айт. Деп жеткизип аттык да. Ушу маалымат жеткен жок. Же аяктан келип мындай кылалым, тигиндей кылалым деп кеңеш сураган жок. Ошентип атып 2 саат деп атып узартып атып түнкү 3:30-да кесир аба кирди келинчегиңер. Акыбал кетти. Но дарыларды алып келип берип кой деп эле айтты да. Анда дагы дарыларды алып келип берип кой деп сөздү. А мейли деп чуркайсың деп. Чуркайсың да алып келет деген алып келесиң, тигин бүт так аракетин кылдык. Ошентип атып мына врач азыр сизге чыгып жолугат, мына азыр чыгып жолугат, мына азыр чыгып жолугат деп түшкү 12:30-да заведующий чыгып мына Кудай буйрса, операция жакшы өттү, балаңыз жакшы, келинчегиңиз жакшы. Кудай буйрса саат 5-ке чейин палатага бөлөбүз. Палатага бөлгөндө келиңиздер, берге отурөрүңүздөр эмне деп баардын ишендирип, бүт үйүнө кетирди. Анан берде бирөөңүздөр кал дегенде мен калдым. Балаңызга дары-дармек алып бересиз дегенде. Ана 1 саат өттү, ушунда дарын жазып бергенге да 1 саат өттү да. Жок. Жок да ошо дарын жазып берген жок. 2 саат өттү, анда жок. 3 саат өттү, анда жок. Мен ушеке келип эмеге сүйлөштүм телефон менен, тияк менен. Сүйлөшүп тургучу мен. 3 саат өтүп кетти, ол эмне дары жазып берем дегеним эле. Мен өзүм жакшымы негизи десем, ооба жакшы. Ошото 4,5 саат дегенде мага чалышты, мен аптеканын жанында отургам. Келиңиз деди. Келдим. Келинчегиңизди көрдүңүз беле деди. Жок дедим. Балаңызчы деди. Жок дедим. Анда жүрүңүз деп жашнакай эле күлүп жайнап кирдик. Баламды көрдүм. Баламды ушундай эле акыбалда, жакшы акыбалда көрдүм, сүйүндүм. Анан келинчегиме баратканда ошол жерден башталды окуя. Капталман бирөө сурады, сүйлөдү да, анын мындай караган эмесмин да, негизи ким сүйлөдү билбейм. Азыр келинчегиңин давлениясы низкий болуп атат. Врачтар колунан келген аракетин кылып атат. Сиз өзүңүздү кармап мындай серьезный кириңиз дейм. Кой өзүңүздү бошотуп, эми болсо калтырып жүрбөңүз деди. А мен кирдим, кирге босогон аттаганда эле мен келинчегимдин üzülüp кеткенин көрдүм да негизи. Жетет да көзүм. 100% жетет да. Неге ал врач аракет кылып алса, башын митип кармап, бетим неге бурат жүзүнө? Менечи. Жүзүм неге бурат менде? Ооба, жүзүм митип буруп атпайбы? Аракет кылып аткан врач эме кылат да. Аракет кылыш керек да. А мен чатыр артка чыктым дагы, мында бурулганда эле артыман бирөө сурады. Тиги палата бош, ошого киргизип чыгарбай деди. А мен кирдим дагы, кайненеми чалдым, балдыздарым, кайнелерим чакырдым, үйдөгө кечкендер бар. Чакырдым, Белоскеде агам бар болчу, аны чакырдым. Күнтүдө акем бар болчу, аны чакырдым. Келгиле болбой калыптыр анары. Ошентип жарым сааттан ашып кетти, кайра кирсем врачтар. Жанында жок кислородду, абар коюп коюштур эми ал кислородду. Зачем башына койбогон кислородду доказала койбой эле коюш керек ал жерден деле. Бу жерде эптеп бири мындай кылган да. Негизи наразымын да мен, негизи вообще эле наразымын да. 1,5 сутка дегенге чейин ушул бир врач чыгып бизге маалымат бергенге жетишпеген кандай врач өзү түшүнбөйм. Ого бүттүк, согласен болдум. Анан согласен болуп атканда жок дегенде кайненем кириш керек, же мен киришим керек да жолдошу. Жок да каякта. Биз саат 8-де суранып атабыз. Күндүзү келген, 10-да келген да келинчегим. А биз 8-9-да да кечинде суранып атабыз. Убакыт чоюлуп кетип атат эми. Кыйнабай эле кесип кылып алдырып коелук деп биз согласен болуп атабыз. Ошондо деле жоктон эле бирөөбүздү киргизип, мен кылса кылат, жоксо мындай учурда мондай кылган болбойт, тигиндей мындай деп советтерин айтса болот да, аларда тажрыйба бар. Аны жок да, аны нерсе делечи негизи. Кесип кылып алган бала башы сүйрүү болуп чыкпайт да, берде турган. Кесип кылып чыккан бала эненин курсагында кандай жасат, башы томолоп эле чат да турган. Эми багы күч кылып ийинсе бир аз жери эмесми мына. Коондой болуп төрөлдү деп айтпады беле. А бул өз күчү менен төрөп келинчегимчи өзүнө келе албай калганда, анан булар баай чыкпай,
ошо келинчегим үстүндө гана аракет болуп тура беришкен да буларчы. Аракет кылдым. Мисалы келинчегим киргенде денеси бүт эле көкмөккенде баягы машина сүзүп кеткен кишидей элечи. Келин сиңдисине кыйналып жатканын айткандан кийин жакындары Бишкекке алып кетели дешкен. Бирок Төрөт үйдүн дарыгерлери ага макул болбой коюшкан дешет. Келип эле бээктен суранып эле аттык, кыз кыйналып атыптыр, ошо эме кесареяга киргизип койгулачы, аябай сурансак, заведующий келсин деди. Ал жок экен, үйүндө экен. Ана заведующий келди, антип келгенден кийин көрдү, аны көргөндөн кийин 8 сантиметр эле болуптур, 10 сантиметр болсун, дагы дозасын көбөйтүп капельница бергиле деп айтты деди. Вызывающийди ошентип айтты. Анан кийин эле биз эми аны вызывающий дозасын көбөйсө төрөп калат экен ойлодук да, биздер унчукпай эле күтүп турдук. Анан кийин да нары бери бас деп ошентип коюптур. Анан эмне болду, кызым отурабы, жашынакай эле басканга акыбалы келеби десем, жашынакай креслодо отурат деп коюшту. Анан ошону менен күттүк, анан заведующий операцияга кирип кетти деди. Андан кийин дагы операцияга кирип кетти, анан артын 2 операция кылышты да. Андан мурун менин кызым келген да. Анан кийин бул жерден да качан чыгат чийпейси чыгып калды да, тие кыйналып атат дегенде. Анан чыкты деди. Чыккандан кийин заведующий бейке келип, бирөөнүн эме кылган экен да. Анан келип аларды кете бергиле, жашынакайлар аларды кетирди, анан бизге келип туруп кыйналбай атат, бала чыкпай атат, кесареяга киргизебиз деди. Анан жана эле киргизсеңер болмок, кыйнабай эле деп ошондой эле кала бердик. Эми мындан кийин деле аман эсен чыкса болду, жаны калса болот деп. Анан кийин ошомойнча бизге маалымат берген жок. Ошолмойнча күтүп отурдук, эшикте отурдук. Эч ким эртең менен гана Бишкектен врачтар келгенде гана билдик. Ошо менин кызыма келгенче Бишкектен врачтар келди, мына кан токтобой атат, азыр ошолор көрөт деди. Кыз кыйналып, буга СМС жазып атат. Колу бутум иштебей калды, эртерээк келгилечи, эшикти такылдатып эле киргилечи, тигиндей мындай эми толготуп кыйналып айтып атса керек деп эле биз врачтардын көзүн карап эле аттык. Ушулар аман эсен алып калабы деп эле ойлонуп эле ошону ушулардын ишенип отурдук да, ишенип. Эми ошо врачтын колунан келип калса аман калат экен деп отурдук. Анан эртең менен анан врачта эмелер Бишкектен скорый менен врачтар келгенде ошо звонить этсек, бир медсестрасы айтты, азыр ошолор келди, чакыртты, көрөт. Ага чейин бизге эчтеке деп айткан эмес. Ошо келгенден кийин да өзү звонить эткен да айтып атат. Аларды да күттүк 12:30га чейин. Анан санитарка менен бир медсестрасы бар, анан баары жакшы деди. Анан ошондой ыйлап, өзүңөргө мага жакшы болуп калса болду деп анан мен көңүлүм кичине тынчып калды. Анан кийин эле кайра врач чыгып балдарга айтты, мен тигинирээк басып кеткем, көрбөй калдым врачты. Шорпо жасап келгиле деди, сухарик алып келгиле, бириңер багасыңар деди. Анан мейли, мен багам деп эле ушу үйгө кеттик. Үйгө 2-де бардык, 2-де бээктен кеттик. Ушундай үйгө азыраак эле турдук, кайра эле бул кыйналып атат, апа келиңиз деп калды. Келгенден кийин эле угуп калдык, бээктен өтүп кетти деп. Каза болуп калды деп. Ошол жашынакай эле өзү басып келген күтү менен. Жакшынакай өзү жалгыз көрүнөм деп эле келген, жашынакай эле болуп келген, аябай кыйналып деле келген эмес. Анан өзү ай күнүнө жетип калган. 9-уна деп койгон экен врачтар. 10-унда келип атпай, 10 күн эртең менен. Бир күн эле айрым болуп эле келип атат. Так эле келди да. Ден соолугу жакшынакай болчу. Мына эме токтоолдун врачтарына деле звонить этсек, ден соолугу жакшынакай, эч кандай анемия эмес болчу, эч кандай давлениясы жок болчу деп атат. Токтоолду учатта турганда аяктан деле сураштырдык, бүт баары жакшынакай болчу деп айтып. Төрөттөр жакшынакай эле болгон, бирок ушу 8-син төрөп атканда айткан экен, эми кичине алың кетип калды, тестостеронгө, муну кийинкисин 9-сун кесарева менен төрөө дептир. Анан мага врачтар ушинтип айтты, эмнеге кесареваны суранып атасың деп, бейке 1 ай мурун келип кеткенде айткан экен. Анан мен ушундай эмелер айткан тияктан дептир. Врачтар макул ошентип төрөө деп айткан десе, анан эмнеге кесарева болосуң, сен өзүң эле төрөйсүң, 8-син төрөгөн 9-сун жолуна өзүң эле төрөйсүң деп кыйнап коюштур баланы. Жоксо өзү мына кесарева кылып койгондо балам аман калмакта. Жестем келип калды, саат 3-кө барат деп айтыптыр жестеме. Саат 3-төн кийин мен чалып сурасам, саат 5-ке барат деди. 5-тен кийин саат 8 болуп кетти уже. 8-те мен чалдым кайра, роддомдун өзүнө бир эме менен байланышып аттым. Саат 8 болуп калды го, чөтө аябай убакыт өтүп кетти.
кесирип эле кыла бербейсиңерби, аябай кыйналып калды го десем, жок, бул жөн эле ыйынбай жатат деди, эркелеп атат деди. Мен айттым, мен жанына барайын, мени киргизгиле анда. Может, мен жардамым тиет чыгар, мени көрсө может эме кылат десем, жок, силерди киргизе албайбыз деди. Мен 2 жолу сурандым, мен барайын жанына кирейин деп. Бирок мени киргизбей коюшту. Таң атканча ушул жерде жестемдер жүрдү, менин жолдошум да жүрдү ушул жерде, бир туугандарыбыз баары жүрдү ушул жерде. Бир туугандарым кирип сураныптыр, түн ичинде кыйналып атканда. Жок, эч кимди киргизген жок. Мен бир тууган иним сураныптыр, эжекем кыйналып атса алып кетели, шаарга алып барып бергиле, скориңер менен, срочно десе, жок, алып бара албайбыз дагы, чыгара албайбыз дагы деп коюшуптур. Себебин айткан жок. Жок. Анан түнкү 2:30 мага эжекем чалды. Мен кыйналып атам, келчи, сүйлөшчү, мени кесирип кылышсын, менин буту колум иштебей калды деп чалып эле өчүрүп койду. Андан кийин байланышкан жок. Анан мага сүрөтүн жиберишиптир. Саат 8-9 эле ортосу. Бул ыйынбай жатат деп сүрөткө тартып жибериптир. Андан кийин 1,5 саат, 1 сааттан кийин эле кайра видео жиберишиптир. Бул ыйынбай жатат, эркелеп атат, ыйын десек болбой жатат деп. Мен тиги видеону көрүп эле айттым. Бул кыйналып калыптыр, уже ал кетип калыптыр, кесирип ага киргизгиле срочно, канча десеңер деле беребиз деп. Жок, эркелеп атат, өзү төрөйт деп коюшту. Кайдыгерлик караган ушул жерден эле билинет да, ошо видеону көргөндө эле колунда телефон менен сүйлөшүп отурат врачы. Өстөр болсо турат, эжекем болсо уже алы кетип кыйналып калган аябай. Ичи моомдой көөп кеткен, шишип кеткен ичи. Биз суранып эле аттык кесирип ага. Бир эмес, бир нече жолу сурандык. Алып кетели деп да сурандык. Срочно направление жазып бергиле, биз өзүбүздүн деле машина менен алып кетели, болбосо скориңер менен жеткизип бергиле, бензиниңерди куюп беребиз, жол киреңерди төлөп беребиз деп болбой коюшту. Бизге вообще бир кыйналып атат деген маалымат берген жок булар. Келиндин жакындары бул окуяга дарыгерлерди айыптап, милицияга да кайрылышкан. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы арызды каттоого алып, кылмыш иши ачылган. Учурда экспертизанын жыйынтыгы күтүлүп жатканы маалым болду.